Assalamu alaikum Нурбек байке. Бияктан эмнеден чогулуш болуп атат? Алейкум салам. Бул жакта чогулуш эмес, бул жакта деген биздин мигрант балдарыбыз, иштеп жүргөн ишкер балдарыбыз, жашап жүргөн жигиттерибиз ынтымак түрүндө биздин 7 областтан графиги менен ойнолуп жүргөн көкбөрү оюнубуздун эртең биринчи күнкү открытиясын биз ушу Москванын дал ортосунда ушул жердеги местный биздин Россиянын элдери мына жардам берип жүргөн чоң кишилердин жардамдары менен ушул жерде биз оюн көрсөтөлү деп ошо даярдыгыбыз менен бүгүн мына келип ушул жерде жалпы элди чакырууга ушу даярданып жатабыз. Жакшы. Эртең анда түшүнгөнүмдө көкбөрү болот экен. Саат канчада анан дареги? Эртең буюрса 24 февраль саат 3-тө ушул жерде баардык кыргыз элди, бир туугандарыбызды, досторубузду чакырып кетебиз. Саат 11-12 11де местный ушул ипподромдун ушул күнгө чейин жашап жүргөн арендаторлору өзлөрүнүн оюндарын коет, гонкаларын коюшат. Саат 3-тө, 2:30-3-тө заезд болот. Биздин балдар именно ушул поледа международный правила менен өзүбүздүн тайгазаныбыз менен биздин жигиттер өзүбүздүн Кыргызстандан келген аттарыбыз менен ушул жерде оюн коюп беришет. Биз бул даярдыгыбыз аябай аз болуп калды. 4 күн даярдандык. Мындайча айтканда, ошентсе дагы бизди колдоп мына Кыргызстандан Көкбөрү Федерациясынын президенти жана международный секретарный отдел биздин Жыргалбек агабыз келатат. Бул жерден элчилик колдоп, эртең элчилик да келиш керек буюрса. Жана ошондой эле бул жактан Ассамблея народ Россия, Ассамблея народов Евразия Светлана Константинова деген управлениедеги чоң аял кишибиз бар, тааныш, ал да келатат колдогону. Кудайым буюрса, эртең ушул жерде болгон качествобуз менен, болгон даярдыгыбыз менен биздин балдар ушул жерде оюн коюп беришет. Ошон үчүн дагы бир жолу суранып кетем, биздин кыргыз элден, досторубуздан, бир туугандарыбыздан биздин жигиттерибизди көтөргөнү ушу келип кетишиңиздерди суранабыз, колдоп беришиңиздерди суранабыз. Мына көкбөрү ушу өнүгүп келатат. Бул көкбөрүнүн артында чоң историясы бар. Көчмөндөр 3 жолу болуп өттү. Көчмөндөрдү өткөргөн кишилерибиз бар, агаларыбыз бар. Мына жакында Аравияга да кетип баратабыз. Жакында ошондой эле ошол агаларыбыз Аскат Акибаевичка аябай чоң ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Биздин балдарды кандай көтөрүш керек, биздин кыргыздын балдарды кандай таанытыш керек, акыл насаатын туура айтып келатат. Анча мынча жака чакырып бизди өстүрүп атат. Ошон үчүн биз эртеңки күндөн баштап биздин өзүбүздүн ынтымагыбызды баардык элге ушу Евразияда мына 84 субобъект бар. Ошондой эле мына биз менен чогуу, биз менен биргеликте ушу биз кандай Москва шаарынын балдары биз аракет кылсак, башка региондо дагы биздин кыргыз жигиттер аябай аракет кылып, баардык жерде азыр көкбөрүнү тартып, международный конгресстерге катышып оюндарды кылып атышат десем мен жаңылышпайм. Ошон үчүн биз майда көп оюндарыбыз бар. Апрелде оюндарыбыз башталат. Россияда ушу 3 жерде быйылкы жерде чемпионат болот. Биз ошого биринчи открытиябызды ушул жерден баштап алсак, баардыгыбызга бизге баарына жакшы болот. Менин оюмча бизге мына мен ушул күнгө чейин даярдыгымды уже түшүндүрүп айтып келгенмин. Бул жердеги ипподромдун казайындарына, Газпромдун элчилигине. Мен ойлойм, биз жакшы качестводо ошол жерден оюн койсок, биздин будущий болочок кыргыздарыбызга, биздин спортсмендерибизге жакшы бир шарт 70-80% чечилип атканына ошого биз ушул оюнда уюштуруп жатабыз. Чоң рахмат Нурбек байке. Анда эмесе эртең саат 3-тө 2:30-дан түшкө чейин жолукмакчы. Москва шаары, Беговая метро, Беговая Московский ипподром, Беговая 22 деген жерде баарыңыздарды күтөбүз. Чоң рахмат. Билет баасы 200 рубльдан. Аксакалдарыбызды чакырганбыз официально. 50 жаштан жогорку аксакалдарыбызга билет кассанын жанында кыргыз балдар турат. 200 кишини биз өзүбүздүн күчүбүз менен билет алабыз деп чакырганбыз. Баарын күтөбүз. Чоң рахмат Нурбек байке. Чоң рахмат силерге. Кыргызстан!